ыз учу чыгарабыз дегендерден биз тамырынан кыркып атабыз, мындан ары да кыркабыз. Бул министр сизден сабаттуулугу жагынан эч кем калбайт, ашса ашып кетет. Колуңузду түшүрүп сүйлөңүз. Билесиз, мен колуңузга да бир нерсе деп айтып коёмун. Пожалуйста. Кемпироваттын маселеси менен жаңы регламентке ээ болуп калдык. Бирок ошол жаңы регламентте 65-ши беренин 4-чү пунктунда так даана кескин түрдө жазылып турат. Эл аралык келишимдин конституциялуулугу жөнүндө конституциялык соттун корутундусу сөзсүз керек. Ким бар? Адилет министри барбы? Ким жооп берет? Урматтуу Алихан Кесенбаевич, азыркы регламентте ошо норма бар болсо, ал мурункуда да бар болчу да, Нуржигит Кадырбек эже айтып кетти. Бирок сиздер мынакей ай сайын канча эл аралык келишимдерди ратификацияны өткөрөсүңөр. Ал жерде эч кандай бүт ар бир ошондой закон келгенде Конституционный суд заключение бербейт. Анан регламентте точно так менен азыр жанында жок экен текст. Алардын мыйзамы бар, конституциялык мыйзам бар, конституционный суд боюнча. Ал жерде жазылып турат, что Конституционный суд дает заключение в случае неопределенности и при наличии обращения. Вот мен жооп ушундай. Анда сабатсыз экенсиз. Азыр дагы бирөөлөргө температура чыгып кетет бул сөздү укканда. Дагы айтам. Ар күнү эле биз мамлекеттик чегараны карап аткан жокпуз комитет. Биз келишимдерди карап атабыз. Бул жерде 65-ши берене мамлекеттик чегараны өзгөртүү боюнча эл аралык келишимдер жөнүндө кетип барат сөз. Биз биринчи жолу карап атабыз мамлекеттик чегара жөнүндө. Сиз кимсиз, өзүңүздү тааныштырсаңыз биринчи? Аяз Боетов, министр юстиции. Анда жакшылап окуңуз. Мына жерде императивдүү жазылып турат. Бул Мадумаров кабыл алган регламент эмес, жогорку кеңеш кабыл алган регламент. Экинчиден, мыйзамсыз. Азыр карап атканыбыз мыйзамсыз. Миң жолу кыйкырам, мыйзамсыз. Азыркы карап атканыбыз мыйзамсыз. Бул заман өтөт, башка бийлик келет. Сөзсүз түрдө ушуну караганда менин чындык экендигимди, депутаттардын чындык экендигини 1000% кийин колдойт. 1000% колдойт, эсиңерде болсун. Себеп мыйзамсыз. Муну колу бутту бурап, тийиштүү чечимди кабыл алдырыш деп эсептелинет. Ошол эле 65-ши беренеде турат. Эгерде жогорку кеңеш эл аралык келишимди ратификациялоо жөнүндө маселени кароону кийинкиге калтыруу жөнүндө чечим кабыл алса, мындай чечим жүйөлөштүрүлүүгө тийиш. Жүйөлөштүрүлүү бул конституциянын бузулушу, Нурлан Тургунбекович. Конституциянын одоно түрдө бузулушу. Бул мына регламенттин одоно түрдө бузулушу. Муну мен эске салып коеюн. Жооптуу кишилер кийин жооп бере турган мезгили келет. Экинчиси. Алихан Кесенбаевич, жооп берсем болобу? Жооп бериңиз. Биринчиден мен айткандай, конституциялык соттун конституциялык мыйзамы бар. Ал жерде эрежелер белгиленип турат. Обращение болсо, алар беришет деп. Анда кайрылуу болуш керек аларга. Мен ушундай түшүнүп атам. Өкмөт кайрылат. Себеп ушу конституцияны, конституцияны сыйласа, конституцияны өкмөт кайрылат. Демилгечи өкмөт. Бул жерде в случае неопределенности Конституцияда мыйзамда эмес жазылып турат, Камшек Кыдыршаевич, ар бир кыргыз жараны өзүнүн эркин билдирүүгө пикирин укуктуу деп эркин билдиргендердин кайда жатканын билесиз. Анын ишенимин өзгөртүүгө басым жасоого тыюу салынат деп басым жасатып атасыңар. Популист болбогула, тигинтпегиле, кыйкырчаак, мындай кылбагыла дегендей. Сооружениялар Депутаттар менен чогуу убактысы келип, бактысы ачылып. Так, рахмат. Мен анан сиз сурооңузга жооп берейин. Айтып атасыз, регламент бүгүнкү ушул кемпироват келип, бактысы ачылып, кол коюлуп калды деп. Андай эмес. Давайте ушундай баягы кычы сөздөрдү тототкула. Регламентти сиз кабыл алгансыз, урматтуу депутаттар менен чогуу. Убактысы келди, кол коюлду. Эч кандай бул кемпироваттын бүгүнкү же эртеңки бүрсүгүнкү тагдырына байланыштуу эмес. Бул регламент кол коюлду, бул мындан кийин дагы иштейт. Нече атам баягы оозго келгенде оттой берген туура эмес бул. Башка бийлик келсе, жооп бересиңер деп эле коркутабыз. Урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, биз жоопкерчиликти алып кетип атабыз. Жоопкерчиликти мыйзамдын чегинде алып, мамлекетибиз үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп кетип атабыз. Жана мамлекеттик кызыкчылыгын мындан ары да коргойбуз. Эч ким жоопкерчиликтен качып, же болбосо башка бийлик келсе, андай болот экен, мындай болот экен деп. Башка бийлик келсе деп коркута берип, качан сүйлөсөңүз башка бийлик келсе деп коркутасыз.
Başka biliklerden de görüyoruz. Kuday'ın peşine yazganını görüyoruz. Biz mıyzamın çekinde elimizden, yurtumuzdan, mamleketimizden kızıkçılık için ketip atağız. Andan sırtkarım. Janab şu bardıq nerselerdi özünüzge layık kılıp ele ayta verbesten urmatlı Adakan Kimsanbayevич. Siz dagı şu mamlekette köp жылдан beri ömür boyu mamleketke şu aytıp, körüp, bilip, kabul alıp keletken adamdarsınız. Kolunuz menен iş kılıp basanız dagın, hatta tiliniz menен, oğuzunuz menен, akılınız menен iş kılıp keletasiz. Tak? Эми өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, мол туура эмес жагын айтпайсызбы? По сути айтпайсызбы? Кана айтыңыз? Кемпироватты эмнеге биз жаман алмаштырып бердик? Эмне үчүн Гавасайды биз алдык? Эмне үчүн бул жерди туура эмес алып койдук? Айтыңыз ошо боюнча. Мен даярмын жооп бергенге. Анан жөн эле колуңуз түшүрүп сүйлөңүз. Билесиз, мен колуңузга дагы бир нерсе деп айтып коёмун. Пожалуйста. Колуңуз түшүрүп сүйлөңүз, пожалуйста, сураңыз сизден. Анан жөн эле эме кыла бербестен суроо бериңиз. Мына урмат депутаттар суроо берип атат. Ар ким өзүнүн оюн билдиргенге укуктуу. Билдириңиздер, айтыңыздар, жооп берейин бардыгына. Эч маселе жок. Бирөөнү тыйып аткан жокпуз. Же сен аз сүйлө, же сен көп сүйлө деген маселе жок. Баарыңыздар регламент негизинде берилип атат. Ал эми эркин билдиргендер каякта отурганын көрүп атасыз деп мага айтып атасыз. Урматтуу Adakan Kimsanbayевич, эркин билдиргендер эмес, провокаторлар. Мамлекетке дестабилизация алып келебиз. Мамлекетте дагын ызычууга салабыз, бийликти алабыз деп ушул именно бүгүнкү кабыл алып аткан мыйзамдын негизинде ызычуу чыгарабыз дегендерден биз тамырынан кыркып атабыз, мындан ары да кыркабыз. Бул биздин мамлекеттик кызматта отурган адамдын милдети. Мен мамлекетте улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчиси катары мамлекетте тополоң болбоону, тынчтыкты сактоону, стабилдикти кармап турууга милдеттүүмүн. Мен милдетимди так аткарамын. Ошондуктан урматтуу депутаттар, эгерде мамлекетибизге мындан ары дагы кимдир бирөө бүлүк салгысы келсе, бул тышкы душман болобу, ички душман болобу? Биз толук бойдон мамлекет тарабынан чара көрүүгө милдеттүүбүз. Мына ошол мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн милдетин так аткарбай жүрүп, мамлекетибизде 3 жолу переворот болду. 3 жолу бийлик күтүүсүздөн алмашты. Мындан ары бийлигибиздин бардыгы сиздер кабыл алган мыйзамдын чегинде, Конституциянын негизинде алмашканга биз шарт түзүп беребиз. Кудай буйрса. Рахмат. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, урматтуу президент сөз сурап атат. 6-чы микрофон. Нурлан Тургунбекович, мен 22-нчи жолу таблода жазылдым эле, 50-гө секирип кетиптир да, балдар карап койсунчу компьютерде. Сиздик ардайым эле ушундай. Андай болушу мүмкүн эмес, аппарат карап коюңуздар. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Процедуралык маселе. Процедуралык. Нурлан Тургунбекович, сиз депутаттардын абирине шек келтирген учурда тыйып коюшуңузду суранам. Регламент боюнча. Бул бир. Экинчиден, мен момунду алып көрсөтүп атканда Нурлан Тургунбекович далилдеп бериңиз деп атам. Мен сизге кайрылдым. 10 мүнөттүк фракциянын убактысы бар, мен ошондо айтам деп сүйлөп атам. Кээ бир жактарга колумду көрсөтүп сүйлөдүн өзү да кол үчүн харам болуп калат. Мен тек гана мына колду көтөргөндө айтып атам. Далилдеп бериңиз төрага, 10 мүнөттүк убактым бар, ошондо сүйлөйм деп атам мен. Бардык нерседен кара нерсени көрө бербегиле. Чочулабагыла көп. Бардык нерсе өтөт. Убактылуу. Биринчиден, урматтуу Adakan Kimsanbayевич, сизден эч ким чочулаган жок. Сизден чочуласак, биз башкача кылат элек. Сизден чочулабайбыз. Сизди биз мамлекеттик ишмер катары, депутат катары сизге кайрылып атабыз. Сизден чочулагыдай сиз кимсиз? Бөжөкөсүзбү? Сизден чочулабайбыз. Сиз коркпоңуз. Биз сизден коркпойбуз, сиз бизден коркпойсуз. Буюрса мамлекеттик деңгээлде гана иш аткарабыз. Нурлан Тургунбекович, суроону мен сизге бердим. Ошол регламенттин 65-чи беренесинин 4-чү пункту. Сиз мындай бир түшүндүрмө берип койсоңуз. Рахмат. Сиз эгер 10 мүнөт убакыт сурасаңыз, регламентке ылайык мен добушка коем, добуш менен чечебиз. Ооба, регламенттин талабы. Урматтуу депутаттар, Adakan Kimsanbayevич 10 мүнөт убактысын сурап атат, фракциянын регламент боюнча бул акырында бербейсиз. Азырдан бүтүп кете бербейсиз. Жок. Анда акыр жагында беребиз Adakan Kimsanbayевич сизге. Макул. Анда кийинки сөз
Айдарбек 60 микрофон. Нұрат Өмеш, еме мында қылмайды ғой. Мына жазғандардың барлығы шығып тұрады. Берде бүгін исторический момент отырмыз. Еме тоқтаталды мұндай чуалардан келіп процедурны чуалып айтырды. Жаңадағы айтып кетпесе болмайды. Ушул жерде ты консультант құралып дағы үжігі жол өтсетіп көтіріп. Так же нельзя же. Урматтуу президент, сөз сізде. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу депутат Мадымаров. Министр юстицияның адресіне қату айтып кеттіңіз, сауатсыз екенсің, анан теги бу деп. Сіздің бұл абдан сүймөнчүк сөзіңізді өзі. Бұл министр сізден сауаттуулығы жағынан эч кем қалбайды, ашса ашып кетеді. Мына 3 тілде сүйлөйт, англисче, орусча, кыргызча свободно. 30 жылдан бери ала албай, ушул залда канча кыйкырыктар, кызыл чеке мушташ болуп келген кумтөрдү алууда ополтоодой салым кошкон. Эл аралык маселелерде дагы, юридикалык маселелерде. Түнкү саат 3-тө ойготуп туруп конституцияны, закондорду сурасаңыз айтып берет. Мына мен ушуну айтып коеюн дедим. Ал эми мурда саваттуулар берип жиберген жерлерди биз бүгүн саватсыздар кайтарып алып келип атабыз. Мына азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин докладынан да менин айткан сөздөрүмөн дагы ынандыңыздар, урматтуу депутаттар. Мына сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген. Аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз, туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюп аткара бербейт деп. Андан бери мына 2 жолу сүйлөшүп келди. Камчыбек Кыдыршаевич кече жакында биз кайра кайтарып аны нейтральный статус КВО бердирип атабыз. Ошого макул кылдык. Сеники да эмес, меники да эмес болсун, андай болсо деп туруп. Эгерде мындан кийин эле дагы айнып кетпесе эле. Нейтральный территория. Биз лейлекке түзөтөбүз, сен ходжайлооң менен ворукка түзөтөсүң. Ортодо нейтральный зона болот деп бир канча квадрат метр жер. Ортодогу үйлөр алынат. Тажикстан тараптан 20-га жакын үйлөр алынып кетип атат. Бизден 3-4 үй алып кетип атат, 3-4 үй. Мына ушундай иштерди жасап атабыз. Анан эми бири-бирибизди жөн эле дайыны жок күнөөлөй бербейли. Сен саватсызсың, мен саваттуумун дебейли. Көрүп жүрөбүз саваттуулар кандай иштерди жасагандарын. Рахмат.